Все. Эхинококкоз коркунучтуу көп таркалган мите курт пайда кылуучу адамдын жана айбанаттардын оорусу. Бул ооруда көбүнесе боор жана өпкөдө киста пайда болуп, боордун өпкөнүн ткандарын бузуп өлүмгө алып келиши мүмкүн. Акыркы убактарда бул оорунун Кыргызстанда өсүүсү байкалууда. Операция болгон адамдардын болжол менен 10% ашыгына операция кайталанып жасалат. Оорунун баштапкы стадиясында рентгендик изилдөөлөрдү жүргүзүп, дартты аныктоо мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда сыркоолор дарыгерге кайрылышпайт. Илдет өтүшүп кеткен учурда гана диагноз коюлуп, тотал операция жасоого туура келет. Операция кылган ыкмалар азыркы учурда жогоруда айтканда илим техника өнүгүп атат. Эгер кичинекей мурда жылы бир кыздын кичинекей боорунда ошондо илак жасалган аппараттын жардамы менен алганбыз да, баягындай эндивидуал лапароскопия деген. Мында али баягы адамдын ич көңдөөнүн кеспей эле 3 жерден тешип эле ошону алабыз. Эгер чоң болсо, аны менен анан традиционалдык кесип ич көңдөөнү ачып, көкүрөк көңдөөнү ачып кылабыз. Ошол азыркы учурда биз ошол баягы российский жаңы россиялык доктурлардын чыгарган жаңы методдору менен кылып атабыз. Эффективдүү болуп атат. Адамдар эхинококкту иттен жуктуруп алышат. Митенин жумурткалары менен булганган жашылча жемиштерди, ошондой эле булганган сууду колдонгондо өздүк тазалык эрежелерин сактаган учурда жугузат. Эхинокок оорусу азыркы учурда акыркы жылдары көп катталып атат. Эхинококтун бул бир микроб чакырат. Эхинококкус гранулозус деген. Мунун түрлөрү көп. Мунун эң адамда пайда болгон жерлерди боор, өпкө, ичеги, ичек карын, анан азыр бөйрөктөрдө, азыркы акыркы статистика боюнча сөөктөрдө, анан баш мээсиде да пайда болуп атат да. Бул жугуу жолдору бул оорудун баягы личный гигиенанын, өздүк гигиенанын сактабагандыгы. Ал эми иттер болсо эхинокок менен жабыркаган малдын өпкө боорун жегенде ылаңга чалдыгышат. Ошондуктан мал сойгондо жабыркаган органдарды иттерге бербестен 1 метр тереңдиктеги чуңкурдун түбүнө хлор чачып, ага жабыркаган органдарды көмүп, үстүнө да хлор себүү керек. Бүгүнкү күндө бул ооруну табуу жана диагноз коюунун жолу оңой эле. УЗИ аппаратынын жардамы менен билүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бул негизинен ички органдардын дарттарын аныктоого аябай жардамчы. Ошондой эле эхинококтун түрлөрүн аныктоого аябай ыңгайлуу аппарат. Азыркы убактагы эң керектүү жана колдун астын биздин колубуздагы керектелген эң негизги аппараттардын бири да. Эми эхинокок түрлөрү көп. Боордогуну, основной боордогуну изилдөө негизги ушул аппарат менен болот да. Анан ошондой эле ич көңдөйдөгү эхинококтор да кездешет. Аларды да бул аппарат менен жеңил желпи дартыны так аныктаса болот. Бул оорудан сактануунун жолу жөнөкөй эле. Болгону мөмө жемиштерди жууп колдонуу керек. Ошондой эле иттер менен ойногондон кийин жана даратканага баргандан кийин колду сөзсүз самындап жуу керек. Автандил Ахмадулу, Адыл Орзалиев, Алтын бешик жаңылыктары.